بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد منهاج السالكين كتابين أقونا دانار ولانتاوس باب نواقض الوضوء دارت بزوچ نرسلر تورالو باب وهي الخارج من السبيلين مطلقا دارت بуза турган нерселердин биринчиси эки таза эмес жолдон чыга турган ар кандай нерсе даратты бузат. Мутлакан деп айтуу менен адатта чыга турган зара, чоң ажатында чыга турган ажаты болсун, жел болсун, бул нерселер адатта чыга турган нерселер, же адатта чыкпай турган нерселер болсун. Айырмасы жок. Мисалы, таш түшө турган болсо, же бир курт чыга турган болсо, бул адаттагы нерсе эмес. Мына ушундай абалда да дарат сынган болуп саналат. Кудум ушундай кебир алымдар айтышат, бүгүнкү заманыбызда клизма деп коюшат, арткы тарапка бир нерсе киргизилип, бир нерсе чыгарыла турган болсо, мындай абалда да дарат кеткен болуп саналат. Дарат сынган болуп саналат. Клизма себеп дарат сынат экен. Көбүнчө кирген нерселер аз болсо да, нымдык кошулуп чыга турган болсо, негизи ошол нерсе чыкты эсептелет. Мындайча айтканда, нажасат чыккан болуп саналат. Муну менен дарат сынган болуп саналат. Же кебир свечалар салына турган болсо, свеча эрип чыга турган болсо, анда да дараты сынган болуп саналат. Андан кийин ваддамул кафир ва нахву, экинчи даратты буза турган нерсе көп кан чыгуусу жана ушуга окшош нерсе. Мына ушуга окшош нерсе мындан максат ириң. Муну башка бир алымдар ал-хариджун najis min gayri sabilayn деп коюшат. Эки таза эмес жолдон башка, дененин башка бир бөлүгүнөн, дененин башка бир жеринен нажасат чыга турган болсо, бул да көп болуу шарты менен даратты бузат. Көпчүлүк алым уламалардын пикирине көрө. Кебир алымдар болсо жок, кандын чыгуусу даратты кетирбейт деп айтышат. Алар кан даратты сындыруусу тууралуу ачык бир далилдер келген эмес деп айтышкан. Ал эми кебир сахабалардын кан себеп дарат алгандары келген, ошондуктан көп кан чыга турган болсо, дарат алып алуу мустахаб, хилафтан чыгып, алымдардын өз ара талаш тартышынан чыгып, бирок негизи ачык бир далил келген эмес. Кан чыгуусу менен дарат бузулуусу тууралуу. Үчүнчү даратты сындыра турган нерсе ва завалул акли би наумин ау гайрихи. Акылдын кетүүсү менен дарат кетет. Акылдын кетүүсү уйку менен болсун, же башка бир нерсе менен болсун, уйкудан башка эмне менен кетүүсү мүмкүн. Мисалы, бир киши мәжнун, жинди болуп калуусу менен дараты сынган болуп саналат. Кайра өзүнө келсе, кайрадан дарат алуусу керек болот. Же өзүнүн кетүүсү менен, өзүн жоготуусу менен, кимдир бирөө өзүнөн кетти, өзүн жоготту, кайра өзүнө келген кезде дараты кетип калган болуп саналат. Кайрадан дарат алуусу керек болот. Же мас болуу менен, демек арак ичип мас болгон киши өзүнө келгенден кийин мас болуудан алдын даратым бар эле деп ойлобосун, албетте дарат алуусу керек болот. Жана дагы акыл эмне менен кетип калат? Уйку менен. Уйку маселеси боюнча алымдар ортосунда талаш тартыш көп, бирок Аллах билүүчү. Бирок бул маселедеги күчтүүрөөк сөз уйку даратты сындырат. Качан? Эгер сезгини жогото турган даражада уктаса деп айтабыз. Кандай абалда уктаган болсун, тик туруп уктайбы, отуруппу, рүкү сажда абалда уктайбы, анын сезгисин кетүүсүнө карайбыз. Эгер сезги кете турган даражада уктаган болсо, ал отуруп уктасын, бир нерсеге таянып уктасын, айырмасы жок. Дараты кеткен сынган болуп саналат. Уйку негизи өзү даратты буза турган амал эмес.
Uyku darаттың кетіп қалуысына, сынып қалуысына себеп бола тұрған bir sebep. Buga emne dalil? Adamdın sezgisi жоғолса, дараты сынған болады. Болбосон жоқ. Buga dalil Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen tömönki hadis. Al-aynu wika'us-sah, көз арттын байлағычы дейілінген. Мындайша айтқанда, ойғоқ тұрған көз артқы тешікті байлаушы арқан сияқту. Fa-idha namat al-aynan istatlaqa al-wika. Егер көз ұйқыға кете тұрған болса, байланған нәрсесі шешіліп кетеді деп айтылған. Байланған нәрсе шешілгенден кейін инсан емне шықты білбейді. Негізгі өкімге тасыр қыла тұрған нәрсе сезгінің кетусі. Сезги кетсе, емне шықпағанын білбейсіз. Дарат сынған болып саналады. Ал эми сезги жоғолбогон авалда болса, дарат кетпеген болып саналады. Инсан сезгисин кетпегенин қандай ажыратабыз? Дейнинсе алымдар айтышат, кээде киши уктап жаткан кезде жанындагылардын сүйлөп жаткандарын угуп туруусу мүмкүн. Көзү кеткени менен эмне сөз болуп жатканын угуп турат. Бул да сезги толук кетпегенин белгиси. Же колунда эмнедир болсо, мисалы калеми болсо, ручкасы болсо, ал уктай кеткенде калемдин түшүп кеткенин, калемин же ручкасын түшүп кеткенин сезбесе, анда сезгиси кетиптир дейилинет. Анда дарат сынган болуп саналат. Калем түшүп кетсе, сезги кетти болуп саналат. Түшпөсө, колунан түшпөсө, анда сезгиси ошол жайында болуп саналат. Бирок тепсе да турбай турган даражада уктай турган болсо, анан уктап туруп даратым кеткен жок, сынган жок деп айтуусу бул дурус эмес. Дарат кетип сынган болуп саналат мындай абалда. Даратты сындыруучу төртүнчү нерсе ва аклу лахмил жазур, төө этин жеш менен дарат сынат. Бул маселеде ихтилафтуу маселе, алымдар ортосунда талаштуу болгон маселе. Бул маселени муфрадатул ханабила деп коюшат. Ханбали мазхаб алымдарынын өздөрүнүн ихтияры, калган жумхур алымдар төө этин жеш менен дарат сынбайт деп айтышкан. Туурарагы төө этин жеш менен дарат сынат. Анткени бул тууралуу ачык хадис келгени үчүн Шафи мазхабта болгон имам Навави рахимахулла өзү да Шафи мазхабта болуусуна карабастан төө этин жеш менен дарат сынат деген сөздү ыктыяр кылган. Бул тууралуу айтылган хадиске көрө буга далилди автор рахимахулла баяндайт. Төө этин жеш менен дарат кетет деп айттык. Дарат сынат деп айтып жатабыз. Бул дегени эттин өзүнө тийиштүү же боору же этинен башка майын жесе да дарат сынабы? Бул маселеде ихтилафтуу, талаштуу маселе. Кебир алымдар айтышат, дарат сынат деп айтышат. Кебир алымдар дарат сынбайт деп айтышат. Этияттуурагы дарат алып алганы жакшы. Мында да этияттуусу дарат алганы, бирок төө сүтүн иче турган болсо, дарат сынбайт. Бул туурасында кебир хадистер риваят кылынган. Кебир хадистер бар, төө сүтүн ичүү менен дарат кетет, сынат деген хадистер келген, бирок бул хадистер заиф. Төө сүтүн ичүү менен дарат сынбайт. Вамассул мар'ати бишахватин. Кийинки маселе, бешинчи даратты сындыра турган нерсе бул аял кишини шахват менен кармоо. Бул маселеде ихтилафтуу, талаштуу болгон маселе. Туура сөз бул маселеде Ханафи алымдарынын сөзү, аял кишини кармоо менен дарат сынбайт. Шахват менен кармаган болсун, шахватсыз кармаган болсун, аялды кармоо менен дарат кетпейт. Шейхул Ислам рахимахулла мына ушул сөздү ыктыяр кылган. Анткени сахабалар заманында сахабалар аялдарын кармашат эле. Аялдарды кармоо, аялын кармоо менен, эми аялын кармоо бул көп учурайт. Аялын энесин кармоосу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу аялын кармаган ошол дарат алсын деп эскертип койгон эмес. Мындан түшүнүлөт, аялын кармоосу менен дарат кетип калбайт. Эми дарат сынат деп айткандар төмөнкү аятка көрө аялдарды кармасаңар деген маанини беришкен. Мына ушул аятты аялды кармоо деп тафсирлешкен.
Бирок туурарагы Ибн Аббас радияллаху анхуманын тафсири ауламастумун ниса дегенде мына ушул аялдарды кармасаңар деген бул аяттан максат аялдарга жакындык кылсаңар деген мааниде. Бирок шахват менен кармасын, шахват менен кармабасын аялын ошол учурда мәди чыкса, ошол мәди чыккандыгы үчүн дарат кеткен болуп саналат. Ал эми даратты буза турган нерсе чыкпаса, дараты сынган болуп саналбайт. Ва массул фаржи, алтынчы даратты буза турган нерсе бул закарды кармоо. Жыныстык мүчөнү кармоо, эркектигин кармоо. Бул маселеде ихтилафтуу, талаш маселе алымдардын өз ара ортосунда, бирок туурарагы автор рахимахулла айткандай, закарды кармоо менен дарат сынат. Буга далил Бусра бинти Саффан радияллаху анханын риваят кылган хадиси عن بصرة بنت صفان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بصرة بنت صفان رضي الله عنها Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tömönkü hadis uqtum deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men massa zakarahu falyatawadda." Kim zakarın jınыстык мүчөсүн кармаса, дарат алып алсын деп айткан. Ибн Абу Дауд рахимахулла риваят кылган сахих хадис ушуга көрө закарды кармоо менен дарат сынат экен. Бул маселе эми бул эркектерге гана таандыкпы? Жок, аял киши да ауратын кармай турган болсо, дараты сынат. Анткени кээ бир риваяттарда "Мен масса фаржаху" деп айтылган. Ким фаржын кармаса дейилди. Фарж бул эркек менен аялга колдонула берет. Фарж аурат дегени ушуга көрө дарат сынат деп айтышкан. Кээ бир алымдар киши көчүгүн кармаса деле дарат сынат деп айтышкан. Эми бул маселе кандай? Чыгып турган эки көчүктү кармоо менен дарат сынбайт. Ошол көчүктөгү нажасат чыга турган орунду кармаса, ошол дарат сынат деп айтышкан. Буга эми төмөнкү далилди келтиришкен: "Мен масса фаржаху фалятавадда." Ким ауратын кармаса, дарат алсын деген хадистин астына бул да кирет деп айтышкан. Фарж инфираж, тешик bir орун деген фарж инфираж дегени ошол тешик деген сөздүн өзөгү болуп саналат. Фарж инфираж деген көчүктө да тешик жер бар, аураттагы тешик жер сыяктуу, ошондуктан ушул өкүмдү алат деп айтышкан. Бирок жыныстык мүчөнү кармоо менен дарат кетүүсүнүн эки шарты бар. Биринчи шарты тосуксуз, тоскоолдуксуз кармоо. Бирок кийимдин үстүнөн кармаса, дарат сынып калбайт. Албетте тосуксуз, ошол тоскоолдуксуз болуусу керек. Экинчиси кафт менен, ошол колдун алаканы менен ошол кармаса, кол менен кармаса кетет деп айтышат. Дарат сынат деп айтышат. Кала берсе кээ бир алымдар кафтын ошол алакандын ички тарабы менен, колунун ички тарабы менен кармаса деп айтышкан. Кафтын ошол алакандын сырт тарабы тие турган болсо, ошол жыныстык мүчөгө дарат сынбайт деп айтышат. Кафтын алакандын ички тарабы менен кармаса, дарат сынат экен. Эки шарт менен: кафт алакан менен кармоо менен жана эч бир тоскоолдуксуз, тосуксуз кармоо менен. Дагы буга байланыштуу маселе: "Мен масса закараху фалятавадда." Ким эркектигин кармаса, дарат алсын деп айтылынды. Ушуга көрө киши өзүнүн эркектигин кармаса гана дараты сынат деп айтабызбы, же бирөөнүн закарын кармаса да дараты сынган болуп саналабы? Бул дагы алымдар ортосунда талаштуу болгон маселе. Бирок туурарагы бирөөнүн закарыны, эркектигин кармаса да дараты кеткен болуп саналат, дараты сынган болуп саналат. Мисалы, хатна кылуучу киши, сүннөткө тургузуучу киши жаш баланы хатна кылып тосуксуз, тоскоолдуксуз кармаса, дараты кеткен болуп саналат, дараты сынган болуп саналат. Жаш баланын закарыны кармаса, же аял киши баласынын нажасатын тазалоо абалында закарыны кармаса, дарат кетет. Кимдир айтуусу мүмкүн: эми бул машакат болот го, жаш балдарды көп жуушка муктаждык болот. Мисалы үчүн эне баласын ошол нажасаттан тазалаганда, ошол бир күндө канча бир жолу тазалоосу мүмкүн. Кайра дарат ала береби деп мына шундай сурай турган болсо, ушундай суроо боло турган болсо, өзү парз болгон намаз 5 убакыт гана.
Андан башка вакытта дараттуу болуу мустахаб. 5 вакыт намазга дарат алуу машакат эмес. Жана машакатына жараша Аллах Таала ажыр соон берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллаху алам Айша энебизге айтса керек: "Ажруки аля кадри насабики." Ажырыңыз машакатыңызга ылайык деп айткан. Машакат канча көп болсо, ажыр соон ошончо көп болот деп айткан экен. Кийингиси ва тагсилул майит, 7-нчи даратты буза турган амал өлүктү жууш. Жумхур алымдарга көрө өлүктү жууш менен дарат кетпейт, сынбайт. Ханбали мазхаб алымдары эмнеге негизделишип айтышкан? "Мен гасала майтан фалягтасил ва мен хамалаху фалятавадда." Ким өлүктү жууса, гусул алып алсын, ким аны көтөрсө, дарат алып алсын деп айткан. Бирок көңүл бурулса, өлүктү жууган адам дарат алсын деп айтылып жаткан жок, гусул алсын деп айтылды. Бул орунда өлүктү жууш менен дарат алуу важип деп айтылып жатат. Анткени хадистин захирине амал кылып, өлүктү жууган адам гусул алуусу керек деп айткан бир да бир алым жок деп айтышат. Гусул алуу шарт эмес. Хадистин захирине амал кылышкан эмес. Сахабалардан өлүктү эң азында өлүктү жуугандан кийин дарат алуу келгенине байланыштуу, дарат алгандары тууралуу келгенине байланыштуу даратты важип деп айтабыз дешет. Бирок гусул алып алса жакшы, мустахаб, важип эмес. Дарат алып алууну важип деп айтышкан, туурасы важип эмес. Жумхур алымдар дарат алуу важип эмес деп айтышкан. Өлүктү жууш менен дарат сынып калбайт кыскасы. Кийинки даратты сындыруучу амал варидда ва хия тухбитул а'мала куллаха. Муртад болуу менен, динден чыгуу менен дарат сынат экен. Бул өтө сейрек кездешкен учур, өтө аз учур. Бир киши мисалы пешин намазга дарат алды. Пешинди окугандан кийин зухур намазын, ошол түшкү намазды окугандан кийин бир сөз менен же бир амал менен капыр боло турган. Муртад болду. Динден чыкты, кийин асырдан алдын тооба кылды. Анан тооба менен исламга кайра кирди. Мусулман болду. Пешин убакытта алган дараты бузулбай турат. Ошол муртад болуп кайра кайтып динге кирсе, кайрадан дарат алуу керекпи? Дарат алуусу керекпи кайрадан эми? Асыр намазы үчүн же пешиндеги дараты жетиштүүбү? Муртад болуусу менен дарат кеткен болуп саналат. Ва хия тухбитул а'мала куллаха. Анткени муртад болуу менен кишинин бардык амалдары жок болуп кетет, өчүп кетет. Пешинде кылган дараты өчүп бүттү. Эми асырга кайра жаңы дарат алсын деп айтылып жатат. Эми автор рахимахулла 8 даратты бузуучу амалдарды айтып бүткөндөн кийин кебирлерин далилдерин баяндап жатат. Ли каулихи таала: "Ау жаа ахадун минкум минал гаита ва ламастумун ниса." Бул аят Маида сүрөсүнүн 6-чы аяты. Бул аят даратты ошол сындыруучу амалдардын кайсы бирине далил экен? Кал хариджу минас сабилайн. Ау жаа ахадун минкум минал гаит деп айтып жатат. Силерден ким ажатканадан келсе, демек бул эки жолдон чыга турган нерсе менен дарат кетүүсүнө далил. Автор рахимахулла дагы айтты, мына автор рахимахулланын пикирине көрө, "Ауламастумун ниса" бул аялды кармоо менен дарат кетүүсүнө далил деди. Бирок туурарагы аялды кармоо менен дарат сынып калбайт, кетип калбайт. Бул аяттан максат аялдарга ким жакындык кылса деп айттык биз жогоруда. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم رواه مسلم. имам Муслим риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төө этин жегенден кийин дарат аламынбы деп суралды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ооба деп жооп берди. имам Муслим риwayat кылган хадис, бул хадис сахих хадис, төө этин жеш менен дарат сынуусуна кетүүсүнө далил болгон хадис. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي والترمذي وصححه. Эми масыга мас тартуу тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чоң ажатынан кийин жана зара кылгандан кийин, уйкудан кийин масык тартууга буйрат эле деп келген. Бул хадис өзү Сауфан ибн Ассал радıyallahu анхунун хадиси. Хадистин толук сүрөтү мындайча келет. Мындайча келген: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям я'муруна иза кунна суфран
أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. Аллахтың елчisi bizdi егер сапарда боло турган болсок 3 күн, мындайча айтканда 3 сутка масыларыбызды, 3 сутка масыларыбызды чечпей масыга мас тартууга буйрат эле, бир гана жунуп абалда масыны чечет элек. Бирок чоң ажатта уйкудан жана зарадан кийин масык тартат элек. Чоң ажаттан кийин, уйкудан кийин, жана зарадан кийин, зара кылгандан кийин дарат алып масык тартат элек. Мына ушул 3 орунда дарат кетет, сынат болчу, жана мас тартат элек деп айтты. Бул 3 нерсе дараттын кетүүсүнө далил, дараттын сынуусуна далил. Демек, зара себеп, чоң ажат себеп, эки жолдон чыга турган нерселер себеп ушул дарат кетет экен, дарат сынат экен. Уйкуда дараттын кетүүсүнө себеп болот экен. Валлаху алам. Ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.